Саламатсыздарбы, арыбаңыздар. Мен Советова Бегайым Мирлановна. Толору асман тиреген Нарын облусунун Нарын районунун Куланак айылында чоңоюп өскөм. Нарын району Нарын облусунун 5-чи эң ири райондордун катарына кирет. Район ички Тянь-Шандан орун алып, 70% бөлүгүн тоо кыркалары түзөт. Азыркы учурда райондун жалпы аянты 10.500 км² түзөт. Ал эми калкынын саны болсо 52.500 адам. Район өзү азыркы учурда 12 айыл аймагын жана ошондой эле 33 кыштакты камтыйт өзүнө. Кыштактар Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкандыгы менен белгилүү болуп эсептелет. Район өзү 1930 жылы уюшулган, кийинчерээк 1957 жылы Куланак району менен биригип, кийинчерээк 2004 жылы Нарын облусунун Нарын району катары 5 райондун катарына кирген. Район деңиз деңгээлинен 2,5 миң метр бийиктикте жайгашкан, климаты кескин континенттүү, кургак болуп эсептелет. Климаты башка аймактарга салыштырмалуу, жайында күндүн тийүүсү өтө мол. Ошол себептен жайытка, тоют өсүмдүктөрүн өстүрүүгө, жашылча жемиштерди өстүрүүгө өтө ыңгайлуу. Көбүнчө айтышат экен башка актыктар, силерде жада калса алма да өспөйт депчи. Жок, андай эмес. Бизде жада калса дарбызга чейин өстүргөн дыйкандарыбыз болгон. Көп эле нерселер өсөт. Биз мисалы көбүнчө ат башы тарап жак бул картошка менен көбүрөөк багытталган го, жер айдоо болупчу. Ал эми биз жакта болсо помидор, картошка, сарымсагынан баштап алма, алмурут баардыгын эле өстүрүшөт. Биз эң жакшы Кудайдын берген берекелүү жеринде жайгашканбыз деп айтсам жаңылышпайм. Нарын районунун, жалпы эле Нарын облусунун элдери өтө башкача эл келет да. Бул элдер сөзгө чечен, топук деп айтып коет кыргызда. Топук адамдарда, мисалы башка жактыктар кандайдыр бир атака деп коечу, ошондой кылганды жакшы көрсө, биздин эл жөнөкөй элдерде өтө кең пейил, өтө меймандос, барга көппөгөн, жокко чөкпөгөн, бардан жок нерсени жашап, өзүнүн жашоосуна кайыл болуп, тынч бир аймакта жашаган эл болуп эсептелет да. Жада калса орус менен дуңганды дагы кыргыз кылып, кыргыз тилин ыйык тутуп жашаган элбиз. Ошону менен эле катар кыздарын айта кетсем, сулуулугу табияттан берилген, суугун артып көргөн көздөр жеңилген, суугуна чыдап, ысыгына чыдаган сулуулар көп Нарынымда жердеген деген ырсаптарын айта кетсем, бул ырсаптар сөзсүз биздин Нарындын кыздарынын кандай экендигин далилдеп турат. Кыздары кыргызда айтылгандай эле аял алсаң Нарындан, ач калбайсың карындан деп азыркы учурда көп оозон оозо айтылып жүрөт. Чын эле ошондой. Биз ар дайым ошо суукка чыдап, сөзсүз суукка чыдаган адам жашоодо да чыдамкай болот деген ишеничтемин. Сөзсүз мисал айтат экен башка жакта кыздарын эч жака бергиси келбейт депчи. Тескерисинче айтайын, биздин Нарындын кыздарын көп жак талашып алып кетишет. Нарындын кыздары баары бир сөзсүз ошко барбасын же болбосо чүйгө барбасын, сөзсүз өзүнүн оокатын кылып, эшикте эркек болуп, үйдүн ичинде аял болуп, сөзсүз жашоону алып кетет. Азыркы учурга баарыбызга белгилүү болгондой эле, Нарын районунда ат башы кеси иштейт. Ат башы кеси бул 40 миң киловатт электр энергиясын бөлүп чыгарат жана ошондой эле биздин эң сүйүнүчтүү кабарыбыз 2022 жылы биздин ажообуз Садыр Жапаровдун колдоосу менен мен төрөлүп өскөн айылда, районунун Куланак айылында Куланак кеси курулуп баштаган. Буюрса жакынкы жылдары ишке берилер алдында турат. Бул Куланак кеси дагы аягына толук чыкса, биздин калкыбызга, элеттеги жердештерибизге эң чоң пайда алып келет деген ишенимдебиз. Анткени миңдеген жумуш орундары түзүлгөнү турат жана ошондой эле саатына 1000 киловатт электр энергиясын бөлүп чыгарган турат. Азыркы учурда ошол жакшы жаңылыктарды угуп, өзүм сүйүнүп турган чагым. Нарын сөзү алгач ирет эле бул Нарын дарыясынын аталышы болуп башталган. Негизи Нарын дарыясынын айрым жерлери бул кууш болуп эсептелет да, кууш жерлер болот. Бул кууш жерден аккан суу дегенди билдирген да. Бул монгол тилинен алып караганда Нарын деген түшүнүктү берген экен да, тарыхчылардын айтымы боюнчачы. Ошол себептен Нарын деп аталып калган. Кийинчерээк Нарын сөзү областка жана ошондой эле районго ыйгарылган.
Манас атабыз Алтайдан Ала тоого көчүп келгенде батасы эки болбогон, баа деген сөзү чеки болбогон, катагандын кан кошой окуясында бул нарын сөзү кездешет да. Манас атабызга чейин бул жер Теңир тоо деп аталып келген, баарыбыз билгендей эле, жана суу шоо деп аталып келген да. Суу шоо дегендин котормосун чечмелегенде бул деген суунун башы, суунун мекени дегенди билдирген. Ошол окуядан кийин Манас атабыз ошол Теңир тоого нарын деген сөздү берген. Булдун түшүндүрмөсүн айта кетсек, майда тууралган кара кесек эт дегенди билдирген да. Ошол себептен дагы биздин Нарын району, бүтүндөй эле Нарын облусун мал киндиктүү деп бекеринен санашпаса керек. Тарыхчылар жана ошондой эле изилдөөчүлөрдүн айтымында, маалымат булактарында жазылгандай эле, бул ошо бир четинен Нарын дарыясы кууш деген сөз менен жана ошондой эле ошол тамак менен байланыштуу деп айтылат. Биз эми эки вариантын тең туура колдонуп карасак болот да. Ал эми атактуулардан айта турган болсок, нарындын үнүн алыска чыгарган деп Тамара Жумакаева апабыз айтылат. Булбул үндү. Ал эми азыркы учурда болсо куудул, акын, Күмөндөр Абылов, сатирик куудул Келдибек Ниязов, азыркы учурда бизде Кыргызстанда бүтүндөй эле спорт тармагы өтө өнүгүп турган мезгилде биздин жаш балдарыбыз Эрназар Ахматалиевди кумир тутуп, жада калса мен өзүм дагы ар дайым күрөшкөндөрүн көрүп турам. Эрназар Ахматалиев чыккан, азыркы учурда эң популярдуу биздин актёрубуз Эмиль Эсеналиев чыккан. Биз суунун мекени деп башында айтып кеткендей эле, бизде өтө көп суулар жайгашкан. Анын бири эле бул Нарын дарыясы. Нарын дарыясы Кыргызстандагы эң мол, эң узун, эң чоң дарыя болуп эсептелет. Бул дарыянын Кара дарыясына Ферганага чейин агып барып, андан кийин Сыр дарыясына кошулат эмеспи? Узундугу 5035 километрди түзөт да бул дарыя. Бирок ошол учурда эле бул дарыяны кандуу деп эсептешет да. Ага кирип же болбосо түшүп кеткен адам кайра чыгуусу бул өтө оор маселе да. Эң сыймыктана турчу нерсе бул ички Тянь-Шанда жайгашкан Соң көл. Биздин Соң көлүбүз эл башка көлдөргө караганда Соң көлгө туристтердин же болбосо элдердин баруусу өтө аз. Анткени өтө катаал шартта жайгашкан, бирок түздүктө жайгашкан. Азыркы учурда Соң көлдүн аянты 237 километр квадратты түзөт деп айтылат. Ал жакта көптөгөн 60га жакын канаттуулар мекендейт. Ушундай бир мемиреген, түздүктүү, кеңдикте жана ошондой эле кооздукта жайгашкан Соң көлүбүз бар. Жана ошондой эле ушул менин айылымда жайгашкан көпчүлүк адамдар арасында айтылып калгандай эле бул Кара суу деген жер бар бизде. Ал жердин астынан булак суу агып чыгат да. Бирок азыркы учурда өтө каралбай кетти. Негизи ошол жакты карап же болбосо кандайдыр бир дарычылык касиети бар жайга айландыруу мүмкүн боло турган болсо өтө сонун болмок да. Бул кандайдыр бир жакта Нарын районунун туризмине дагы өтө чоң салым кошмок деген ишеничтемин да. Мен өзүм көргөндөй эле жердин астынан булак суу агып чыгат. Буга көптөгөн адамдар угуп, ошого келишет дагы, ошол сууну алып, өзлөрүнүн кандайдыр бир адамга жаман дарт чыкса же болбосо денесине ошол суу менен жуунса, ошол суу кетирет деген дагы ишеничте да. Биз мисалы азыркыга чейин эле үй бүлөбүздө кандайдыр бир денебизге аллергия сыяктуу бир оорулар чыккан болсо, сөзсүз алып келип жуунсак эле бунун сөзсүз бир шыпасы, пайдасы тиет деген ишенип, ошону колдонуп келебиз да ошол суунучу.